Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ең алғаш жаратқан Аллаху субханала ва таалаға шексіз мақтаулар болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла тааланың үзгілтіксіз салават саламдары болсын. Урматтуу мұсылман бір туғандар, жаратқан Аллаху субханала ва таала барыбызды мұсылман қылып жаратқаннан кейін биздин жашообузда береке болуу үчүн, жана жан дүйнөбүз таза болуу үчүн, айлана чөйрөбүз менен биздин жараткан Алла таала менен мамилелерибиз жакшы болуу үчүн Аллах субханала ва таала бизге бир канча амалдарды парз кылды. Бул жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өз хадисинде айтат: "Буниял исламу аля хамсин." Ислам 5 түркүктөн турат дейт, 5 нерсеге курулган дейт. Анын эң алгачкысы Алла таалага ишенүү, Алланын пайгамбарына ишенгенден кийин эле намаз окуу, орозо кармоо, зекет берүү жана ажылык амалын аткаруу. Мына ошондуктан момун мусулман адам балагатка жеткен күндөн баштап эле ошол намаз окуганга, орозо кармаганга милдеттүү болуп эсептелинет. Ошондуктан биз баарыбыз жашообузда колдон келишинче мына ушул намаз ибадатын толук жакшы аткарганга аракет кылуубуз бул зарыл болуп эсептелинет. Анткени Алла таала тарабынан бизге берилген парз болуп эсептелинет. Кыяматта ар бир мусулман Алланын алдында эсеп китеп берет. Мына ошондуктан эң биринчи пайгамбарыбыздын хадисинде келет, эң биринчи адамдан сурала турган нерсе бул Алла таала менен пенденин ортосундагы сурала турган нерсе бул намаз деп эсептелинет экен. Мына ошондуктан кимдин намазы ошол эсеп китеп болгон учурда жакшы болгон болсо, кийинки сурактары дагы баары жеңил болот, жакшы болот дейт. Кимдин намазы туура эмес болсо, жакшы болбой калса, кийинки сурактары дагы кыйын болот дейт. Мына ошондуктан Алла таала өзү парз кылып берген нерселерден эң биринчи сурай турганы намаз болгондуктан биз баарыбыз мусулмандар колдон келишинче мына ошол намаз ибадатына бекем болуп, дааратты толук шарттары менен алып, Алла таалага кулчулугубузду билдирип, ошол эле учурда бизге берген баардык нематтарга шүгүрдү кылып, бата дуаларды кылуубуз бул ар бир момун мусулмандын милдети болот. Экинчи түрлүү эсеп китеп бул Алла таала өзү бизге берген нематтардын ичинен да эсеп китеп кылат экен. Анын ичинде эң биринчиси ошол хадисил кудусиде келет. Алла таала айтат экен: "Алам асиххалака жисмак." Мен сага таза ден соолук, чың ден соолук бербедимби? Ва уравука минал маил барид. Жана сенин денеңе аябай жагымдуу болгон мен сууду жаратып бербедимби деп Алла таала айтат экен. Мына ошондуктан биздин ден соолук бар учурда ошол ден соолукту дагы Аллага ибадат кылганга, үй бүлөнү багууга, мамлекеттин өсүүсүнө колдон келишинче салымды кошуу бул дагы эң бир жакшы пайдалуу иштерден деп эсептелинет адам баласына. Мына ошондуктан биз ден соолуктун дагы кадырын жакшы билип, туура пайдаланганга аракет кылышыбыз керек. Үчүнчү түрлүү эсеп китеп бул ошол Аллах субханала ва таала адам менен адамдын ортосун эсеп китеп кылганда эң биринчи бул кандан сурайт экен. Ошондуктан биздин шариятыбызда башка бирөөнүн жанын кыйган, ага кол салган арам болуп эсептелинет. Ошол эле учурда адам өзүнүн жанын кыйганга дагы же суицидке баргандагы бул шариятта арам болуп эсептелинет. Анткени адамдын жаны бул Аллах берген аманат. Аманатты дагы туура өз ордунда аткарышыбыз керек. Мына ошондуктан биз мына ушул 3 түрлүү эсеп китепке дайыма даяр болушубуз керек. Мына ошондуктан биздин алымдарыбыз айтат: "Иннама жуилат ал-ибадат ли tahzibul ахлак" дейт. Алла таала бизге берген парздардын баары биздин кулк мүнөзүбүздү оңдогонго, жан дүйнөбүздү тазалаганга, ой пикирибизди тууралап тунартканга багытталган деп биздин алымдарыбыз айтат. Мына ошондуктан биз колдон келишинче убакытты жана жаштыкты текке кетирбегенге аракет кылалы. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өз хадисинде айтат: "Ниматани магбунун фихима касирун минан нас." Эки немат бар, Алла тааладан берилген чоң сый бар, бирок адамдар ошол сыйды, нематты колдонгондо алданып калышат дейт. Бул ден соолук жана бош убакыт экен. Кээде ден соолук бар учурда бош убакыт болбой калган учур болуп калат экен. Ал эми бош болгон учурда ден соолук ибадат кылганга мүмкүнчүлүк бербей кала турган учур болот. Мына ошондуктан биз ушул эки нерсени алданбастан туура пайдаланганга дайыма аракет кылышыбыз керек.
Андан кийин урматтуу мусулман биртугандар, биздин диний башкармага келген суроолорго бир аз жооп бере кетсек, медитация туурабы дейт. Ооба, медитацияга отурганда эле бул кайсы бир деңгээлде адамдын өздүгүнө пайдасын берет. Балки сабырдуу болгонго, кечиримдүү болгонго, мындай туруктуу болгонго, жана бир оюн топ жакшы бир чечим чыгарганга деле балки түрткү болот, эгер ошонун толук жакшы шарттары менен багы аткарган болсо. Ошол эле учурда кээ бир изилдөөлөрдө айтат, медитацияда отура берип адам кээде өзүмчүл да болуп кетүүсү мүмкүн экен деп айтылат. Мына ошондуктан биз медитацияны эгер туура аткарган болсо, бул пайдалуу деп айтабыз. Ал эми зыян жагын таштап туруп, биздин шариаттын деңгээлинде пайдалуу жагын дагы колдоно берсек болот. Ал эми кээ бир жакшы дагы пайдаларынан адам барган сайын кайрымдуулук жака дагы ийкемдүү болуп калат деген дагы изилдөөлөр бар. Кандай болгон күндө дагы ошол биздин шариятыбызга, сүннөткө туура келгендей аткарган болсок, балки бул дагы пайдалуу болот. Менин түшүмө жылан, ит, мышык, маркумдар көп кирет. Бат чарчайм, эч нерсеге көңүл жок, эптеп күн өтсө эле болуп калды дейт. Эми чындыгында Аллахым туура багыт, туура хидаят берген болсун. Сиз жакшы тазаланып, жуунуп, даараттарды жакшы алып, намазды жакшы үйрөнүп, намазды баштаңыз. Андан кийин дайыма зикирлер менен жүрүш керек. Биздин пайгамбарыбыздан калган зикирлер бар. Дайыма субханалла, альхамдулилля, ла илаха иллалла, валлаху акбар, астагфирулла. Жана пайгамбарыбызга көп-көп салаваттарды айтып, таза жүргөн болсоңуз, мына ушул нерселердин баарынан Кудай берсе арыласыз. Аллаху субхана ва таала адамды жөн эле боштуктан, ойноп, тамашалап эле жараткан жок. Адам дагы бул дүйнөгө ушундай оюн, зоок куруш үчүн келген жок. Бул жерде эң негизги максат бар. Биз жаратуучуну тааныйлы, андан кийин ыймандуу болуп, айлана чөйрөбүзгө пайдабызды тийгизип жашап, Алланын ыраазычылыгына жетүү болуп эсептенет. Мына ошондуктан сиз азыркы биз айткандай колдон келишинче аракет кылыңыз. Андан кийин мүмкүнчүлүк болсо бир дааватка да чыгып келсеңиз өтө жакшы болот. Эгер эркек болсоңуз бир 3 күндүк дааватка барып келиңиз, аял болсоңуз мастурат жамаатка чыгып келсеңиз, дааваттын дагы өтө адамдын жан дүйнөсүнө пайдасы бар. Адам өзүнө бир көзөмөлдөп, контролдоп, Кудай менен болгон мамилесин, эл менен болгон мамилесин оңдоп келгенге жакшы бир өбөлгө болуп эсептелинет. Бирок эң биринчи намаздан баштап, Куран окуп, жүрөктү тазартыш керек. Бул жүрөктөрдү дагы дат басат деп айтылат. Жүрөктөрдү дагы дат басат деп айтылгандыктан, биз дайыма мына ошол темирди кандай дат басса, жүрөктү дагы ошондой дат баскандыктан, аны эмне тазалайт дегенде, бул жерде айтылып атат, зикруллах, Алланы зикир кылуу, такыбалык, Куран окуу адамдын жүрөгүн тазалайт дейт. Мына ушул багыттарга көбүрөөк намазга, зикирге, даарат менен жүргөнгө аракет кылсак, Кудай берсе баары жакшы болот. Үй бүлөдө аялдын кадыр баркын, кыздардын кадырын айтып берсеңиз, диндеги орду кандай дейт. Чындыгында аял адамдын диндеги, биздин ислам диндеги орду аябай зор. Эч бир дин аялды исламда урматтагандай урматтаган эмес. Аллаху субхана ва таала аял адамды аял катары урматтап атат, эне катары урматтап атат. 5 энелердин таманын астында деген пайгамбардын хадистери бар. Бир киши келип пайгамбарыбызга кимге эң биринчи жакшылык кылайын, аны менен жакшы сүйлөшөйүн, кеңешейин десе, пайгамбарыбыз 3 жолу энеңе деп айтып атат. Бул эне жагынан дагы урмат сый болуп атат. Эненин батасы балдарына түздөн түз кабыл болот. Андан кийин аялды кыз катары дагы динибизде урматтап сыйлап ордуна коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир канча хадистер бар, бирок баарынын мааниси жыйнап келгенде кимдин 2 кызы, 3 кызы, же 1 кызы, же эжеси, карындашы бар болсо, аларга жакшы тарбия берип, жакшы турмушка узаткан болсо, мына ошолордун баары тарбия кылган адамдын бейишке кирүүсүнө эң бир жакшы шарттарды түзөт дейт. Бейишке кирмейинче биз кирбейбиз деп айтат дейт. Тозоктон тосмо болот дейт. Мына ушул баары кыздарга айтылып атат. Ал эми аял катары дагы
же өмүрлүк жар катары дагы Алла Таала пайгамбарыбыз дагы биздин аялдарыбызды урматтап келет. Адам баласы үйлөнгөндөн кийин адамдын дининин жарымы толукталат дейт. Анан жарымына дагы аракет кылсын дейт. Мына ошондуктан биз аял катары вастаусу бин нисаи хойран деп пайгамбарыбыз айтат, аялдарга жакшы мамиле кылгыла деп осуят кылдым дейт. Мына ошондуктан силердин эң жакшыңар аялдарына, үй бүлөлөрүнө жакшылар деп, мен болсо үй бүлөмө жакшымын деп пайгамбарыбыз айтып кетти. Мына ошондуктан ушул биз кыскача айтканда, мына ушул аялдын урматы, анын сыйы, анын кадыр баркы биздин динибизде эң жогору, эң бийик. Менин күйөөм мага иштеп жардам кыл дейт. Өзүң тапкан акчаңды балдарга кийим кыл дейт. Мен айтам, сенин милдетиң бизди багып кийиндиришиң десем, мени сөгөт, ушул шариатка туура келеби? Негизи эркектин аялды жумуш кылганга, иштегенге мажбурлаганы бул шариат боюнча туура эмес деп айтабыз. Анан иштебейм десе сөккөнү бул дагы туура эмес, бул сөккөн дагы арам болуп эсептелинет. Ошондуктан эгер аял өзүнүн ыктыяры менен иштеп, үй бүлөлүк жашоого салымын кошоюн десе, ага эркек уруксат берсе, аялдын иштеген чөйрөсү дагы шариатка каршы келбеген чөйрөлөр болсо, анда иштегенге болот, үйгө салым кошсо болот. Бул аялдын өзүнүн ыктыяры менен. Ал эми мажбурлаганы бул туура эмес болот. Себеби эркек бакканга, караганга, үй менен, кийим-кече менен, азык-түлүк менен, бул материалдык жактан, ал эми моралдык жактан урматтап сыйлаганга милдеттүү болуп эсептелинет. Анан урматтабай эле могул жерде сөгүп отурганы бул туура эмес болот. Аллахым хидаят берген болсун. Андан кийин айта турган нерсе, ушул учурда эгер аялыңар иштеген күндө деле ал иштеп келип туруп, аны өзүмө иштетемин, үй бүлөлүк мисалы бюджетке бир да тыйын кошпоймун десе, ал аялдын өз эрки болуп эсептелинет. Мына ошондуктан бул жашоо маселесинде кеңешип эле эки тарап иш кылганы бул туура болот. Үйдө бир Куран китеп бар. Аны уулум окуса ооруп калат. Уулум больницага психологическийге көрүнүп чыккан. Бул китепти кандай текшерсем болот? Эми бул китебиңиз кандай китеп экенин биз карап көрөлү, текшерели. Негизи Куранды окуганда эч бир адам оорубаш керек. Бул Алланын сөзү болот. Бирок балаңыз дагы текшерилип аткан экен. Жакынкы мечиттерге, молдолорго алып барсаңыз, болбосо биздин диний башкармага алып келсеңиз, ал китебиңизди кандай китеп, же жөнөкөй эле арабча китеби, же чындыгында Куран китеппи, аны текшерип беребиз. Аллахым балаңызга ден соолук, шифа берсин. Мен күйөөм менен ажырашканыма 7 ай болуп калды. Ортобузда бир уул, бир кыз бар. Ал мага айтпай үйлөнүп алганынан мен келе бергенмин. Эми кайра жашаймын, алып кетемин төркүмүнөн деп жатат. Эгер кайра жашай турган болсом, никеми жаңылашым керекпи? Ал аялы менен жашабайбын деп жатат. Анын убалы менин балдарыма тийбейби? Мага кененирээк түшүндүрүп бериңизчи. Негизи шарият боюнча күйөөңүз сизди жакшы эле багып аткан болсо, башка аялды алып алган күндө деле кетип калганыңыз бул туура эмес болгон. Эми шариятта уруксат бергендиктен, анын материалдык мүмкүнчүлүгү бар болгондуктан, адилеттүү карай алам деген болсо, эки үй бүлө менен эле жашай берсе болмок. Бирок силер кетип калгансыңар. Эми кайра жашай турган болсоңор, анда ал эч бир талак берген эмес болсо, эч бир никенин жаңыртуунун кажети жок, жөнөкөй эле кадимкидей жашай бересиңер. Ал эми ал аялы менен жашаймын, жашабаймын дегени, ал анын өзүнүн эрки. Силер ошону менен ажырашсаң, андан кийин сени менен жашайм деген болсоңор, анда адашкан болосуңар. Бул туура эмес болот. Ал аял дагы сени менен ажырашкын, талагын берген, андан кийин жашайм десе, аныкы деле туура эмес болот. Мына ошондуктан балдардын бул жерде эч кандай кесири жок. Эгер силер башка бирөөнүн үй бүлөсүн бузбай туруп, кайра күйөөң менен жашай берсеңер, анда бул жерде эч кандай кесири тийбейт деп эсептелинет. Каза намаздарынан кийин жана нафил намаздан кийин зикир чалып дуа кылсак болобу? Ооба, зикирди эч бир баягы тосо турган убакыт жок. Колдон келишинче зикир кылып дуа кыла берели. Андан кийин каза намаздардан кийин деле, нафил намаздардан кийин деле зикир чалып дуа кылсак болот, Кудай буйрса. Менин 4 балам бар. Улуу кызым 14 жашта, экинчиси 13 жашта. Анан 10 жашта кызым, 7 жашта балам бар. Улуулары үчөөсү 5 маң намаз окушат. Бирок мектепте болгондуктан намаздары каза болуп калат.
үйден келіп толықтаса болобу? Ооба, үйден келіп толықтаса болот. Бул намаз окугандары жакшы, имандарын бекем кылсын, намаздарын кабыл кылсын. Мисалы мектепте болуп калган учурда намаз окуй албай калса, үйгө келгенден кийин ошол намаздардын казасын окуп туруп, андан кийин калган намаздарды окуй берет. Мисалы айта турган болсок, пешин менен асыр учурунда мектепте болуп калса, үйгө шам учурунда келип калган болсо, эгер шамдын убагы бар болсо, же болбосо айталы, шамга дагы кечигип калып, куптан намазына жакын келип калды дейли. Азыр мына түштөн кийин окугандарымда ошондой болуп атат, кеч келишет. Ошондо пешин, асыр жана шам намазы калып кетип калган болсо, куптандан мурда пешиндин казасын, асырдын казасын, андан кийин шамдын казасын окуп туруп, андан кийин куптан окуйбуз. Эгер шам убагына мүмкүнчүлүк бар болсо, жетише турган, анда биринчи пешиндин казасын, асырдын казасын, андан кийин шамды окуп, кийин куптанды өз убагында окуй берет. Ошондой бир тартип менен казасы окула берет. Менин мурунку жолдошум уруп сөккөн, ичкилик ичкен үчүн ажырашкам. 30 жыл болду. Башкага турмушка чыккам. Мындан 3 балам бар. Бул жолдошум да мага буйрбады, оорудан каза болду. Мурунку күйөөм жарашалы дегендей кылыптыр, андан 2 балам бар, бир кыз, бир уул. Уул өзүндө, кыз менде турмушка чыккан. Кызыма айтыптыр, апаң менен жараштыр деп, мен макул болгон жокмун. Анткени ал дагы эле ичкилик ичет, экинчи жолдошумдан 3 балам бар. Аларга күн көрсөтпөйт. Бирок биринчи күйөөм талак берген эмес, 3 баламды кор кылгым келбейт, ошого кандай деп жооп айта аласыз? Эми бул жер аябай аралашып калыптыр. Биринчи күйөөңүздөн талак албай туруп, экинчи күйөөңүзгө чыгып кеткен болсоңуз, анда экинчи нике бул туура деп эсептелинбейт. Бирок силер билбегениңер үчүн тоба истигфар кылсаңар, чындыгында эми Алла Таала кечирет деп үмүт кылалы. Ошондо манабу мен суроого түшүнгөн боюнча, биринчи күйөөңөр 30 жыл жашабасаңар деле силерге талак берген эмес. Дагы эле ошонун никесинде болуп каласыңар. Ал эми кийинкиңер ал жүрбөйт. Бирок балаларда бул жерде эч кандай күнөө жок. Эми жашаш үчүн барып кадимкидей жашап кете берсеңер болот. Никени кыйдырбай эле, эгер талак берген эмес болсо, балки ал жашоосунда жүрүп талак берип койсо, аял угушу шарт эмес, талак түшүп калган да болушу мүмкүн. Балки жашоодо урушуп жүргөндө деле кээде талак болуп калышы мүмкүн, бирок аны эми тактап көргөндөн кийин айтышыбыз керек. Эми этияттан азыркы бул күйөөңөр менен жашай турган болсоңор, кайрадан никени кыйып жашашыңар керек болот. Бирок никени кыярдан мурда, ал мурда талак айтканбы, ошону айткан эмеспи тактап алыш керек болот. Эгер такыр эле жашабай турган болсоңор, ачык ушул күйөөңөрдөн дагы бир жолу талакты алып алсаңар, андан кийин башыңар бошойт, каалагандай жашай бересиңер. Бирок бул жердеги дагы эле ура турган болсо, дагы эле сөгө турган болсо, дагы эле ичкиликти иче турган болсо, балдарга күн көрсөтпөй турган болсо, аны менен кайра жашагандын такыр кереги жок. Менин 2 апам бар. Бирөөсү төрөгөн, ал эми экинчиси баккан. Мен баккан апамды жакшы көрөм. Мен баккан апамды иншалла Меккеге алып барайын деген ниетим бар, бирок төрөгөн апам каршы болот. Эмне кылам? Мен баккан апамды жакшы көрөм. Алла Таала насип кылса, экөөнү тең Меккеге алып бара бергиле. Бирок төрөгөн апаңды деле жакшы көрүшүң керек, баккандын деле сообу бар, аны деле жакшы көрө бер. Бирок ниет кылып койсоң, жаштын ниетин берет дейт Кудай буйрса, экөөнү тең Меккеге алып барганга мүмкүнчүлүк болуп калат. Күн чыккандан кийин баамдат намазын окуса эмне болот? Негизи, эгер баамдатка тура албай калсак, уктап калсак, күн чыгып кеткен болсо, ошол саат 12ге чейин баамдат намазын окуп койгонубуз туура болот. Баамдат намазынын сүннөтүн окуйсуңар, андан кийин парзын окуйсуңар. Эркек адам болсо азанды кадимкидей айтат, андан кийин сүннөттүн казасы деп окуйт, андан кийин такбирди айтып, кауматты айтып, 2 рекат каза парз намазын деп окуп, түшкө чейин окуп койгон жакшы болот. Ал эми түш болуп кеткен болсо, парзын гана казасы окулат. Тоба сүрөсүн 2 бет окуп токтоткондон кийин кайра улап окуса, бисмилля менен баштоо керекпи? Жок, бисмилля менен эмес, түз эле аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп туруп, бисмилланы айтпай эле ошол токтогон жерден окуп кете беребиз. Мына ошол бизде 114 сүрө болсо, ошонун бирөөсүн гана башында бисмилля деп башталган эмес, бул ошо Тоба сүрөсү. Бир туугандарым көп урушаттар, ошол үчүн эмне кылса болот? Эң биринчи ыймандуулук керек, урмат сый керек, биримдик керек, ынтымак керек.
ынтымак качан болот? Адам ыймандуу болсо. Башка бирөөгө зыян бербеш керек. Анан бир туугандардын ушундай урушуп тытышкандары бул чындыгында бул шарият эмес, бул инсанияттыкка дагы туура келбейт. Сөзсүз түрдө кичүүлөрү улууларын урматтап туруш керек. Улуулары туура акылы менен, жакшы данышмандыгы менен туура багыт тарбия берип туруш керек. Анан уруша бергенде ынтымак качат, береке качат, ырк кетет. Мына ушул учурда баарына биз намаз окугула дейт элек, ыймандуу болгула, сүннөт менен жашагыла, улууну урматтагыла, кичүүнү ызаттагыла деп айтат элек. Бул эң бир жаман нерсе. Бул нерсени сөзсүз түрдө оңдош керек. Ичкилик үй бүлөгө, ишке да тоскоолдук болот турбайбы? Ушул жөнүндө бир баянда бере аласыздарбы дейт. Эми чындыгында ичкилик тууралуу айтып эле атабыз. Пайгамбарыбыздын бир канча хадистери бар. Бул арак арам болот, бардык жамандыктын башаты болот. Арак ичип көчөдө калган бар, үй бүлөдөн ажыраган бар, бомуш болуп кеткен бар, жумуштан куулгандар бар. Эч бир аракты ичип мындай бир бактылуу болгонду көргөн жокпуз. Ошондуктан шариятыбызда аракты арам дейт. Биз аракты ташташыбыз керек. Ал арак бул адамдын ден соолугуна, үй бүлөсүнө, балдарына, айлана чөйрөсүнө дегеле эч бир пайдасы жок да. Мына ошондуктан шариятта арам болгон. Биз мына ушул арам нерседен дайыма сактанышыбыз керек. Ассаламу алейкум. Устаз, дарат алганда иретинен жаңылса дарат бузулабы? Дарат алып жатканда ирети бузулуп калса, эч кандай дарат бузулбайт. Дарат деп эсептеле берет. Биринчи мисалы колду жууп, бетти жууп, биз ушундай тартиби менен алабыз парздарды. Бирок колду жууп туруп чыкканга чейин андан кийин бетти жуусак, тартиби бузулуп калды. Демек, бул жерде эч бир нерсе болбойт. Дарат деп эсептелине берет, Кудай буйрса. Намазды телефонда азан айтканда окуу керекпи? Же айыл жеринде азан айтканда окуу керекпи? Экөөнүн айырмасы чоң. Пешинди 1,5-да айтат телефондо. Бир эми айырмасы менен айтылат деп атат. Кандай окуу керек дейт. Ооба, чындыгында азыркы биз пешиндин убагын алсак, 12:48, 12:49-да Бишкектин убакыты менен, башка календар өзүнүн жеринде ошондой болот, пешин намазынын убагы кирет. Бирок биздин Кыргызстанда бирдиктүү тартип бар, пешин намазы жамаат менен 1,5-да азан айтылып окулат деп. Эми бир адам шашылыш болгон болсо, жумуштары бар болгон болсо, саат 1-де телефондо намаз убагы кирген болсо, такталган баягы биздин календар менен диний башкарман, анда өзүңөр азанды айтып, намазды окуп алып, андан кийин жумушка кете берсеңер болот. Ал эми шашылыш эмес болгон болсо, анда 1,5 эле эл менен жамаат менен окугандагы туура болот. Келген сыноолорго өзүбүз күнөөлүүбүзбү? Жок, биз антип айта албайбыз. Кандай башыма бир сыноо келген болсо, кыйынчылык келген болсо, өзүмдүн күнөөмдөн деп да айтуу бул туура эмес. Бул сыноо Алладан болот. Биздин ыйманыбызды сынайт. Ошого канчалык туруштук бере алабыз, ага сынайт. Алла Таала Куранда айтат: "Ва ланабулуваннакум бишайин минал хауфи вал жу'i ва нақсин минал амвали вал анфуси ва самарат" дейт. Биз силерди сынайбыз дейт. Сынайбыз, коркутуп сынайбыз. Ачкачылык менен сынайбыз, эгиниңердин, түшүмүңөрдүн аз болуп калуусу менен сынайбыз, жана жакын, жакшы көргөн адамдардын жаныны алып сынайбыз дейт. Мына ошондуктан ушул бардык сыноо Алладан болот. Ошого туруштук, ыйманыбыз менен бекем туруштук берген болсок, анын дагы сабырдын түбү сары алтын болуп, Алла Таала сабырдууларга эсепсиз багы соопторду берет дейт. Сабырдуулар эсепсиз эле бейишке кирет деген дагы бизде хадистерде, хадис кудусилерде келет. Мына ошондуктан биз сыноолорго бекем бололу. Бирок ошо күнөөнүн аркасынан Аллах субхана ва таала адамдын жакшы береке пайызын адамдан алып коет. Мына ошол нерсени унутпайлы. Гусул жок, келме айтса болобу дейт. Гусул жок, келме айтса боло берет, зикир кылса боло берет, Фатиханы дуа максатында окуса да боло берет, дуа максатында окуса боло берет, зикир, таспих, дуа баары айтыла берет. Ассаламу алейкум, жаман оорулардан сактануу үчүн кандай дубаларды окуса болот дейт. Эми колдон, жүрөктөн чыккан дуаны айта беребиз. Аллах субхана ва таала бизди оору сыркоодон, бөөдө кырсыктан, апат баледен сактасын деп ушундай жүрөк менен дуа кыла берсек болот. Андан кийин пайгамбарыбыздын дагы
Allahumma inni a'udzu bika minel hammi vel hazan vel jubni vel bukhli vel ajzi vel kasali ve min galabetid deyni ve qahrir rical деген пайғамбарымызда дуасы бар. Мына ошол дуаларды дагы дайым айтып жүргөн болсок, Алла Таала мени кайгы кападан, коркоктуктан, сараңдыктан, жалкоолуктан, карыздан, адамдардын жамандыгынан сактагын деп пайгамбардын дуасы бар. Мына ошол дуаларды да айтып жүргөн болсок, чындыгында ооруп калсаң кайгы капа башыңа түшөт. Ушул кайгы кападан сакта деген болсок, бул дагы бизге жакшы пайда бере турган дуа баталардан. Саламатсызбы? Чымын чиркейлерди өлтүрсө, наркы дүйнөгө барганда жооп береби? Жок, чымын чиркейлер эгер адамга зыян берген болсо, өлтүргөн болсок, эч кандай бул жерде зыяны жок. Адамдын сүрөтүн тарса болбойт дейт ошол чымы. Ооба, адамдын толук сүрөтүн тарткан болбойт. Ал чын, пайгамбардын хадисинде келет. Пайгамбар айткан, ошол сүрөттү тарткандар, толук адамдын сүрөтүн тарткандар кыяматта азапталат деген пайгамбардын хадиси бар. Ошондон адамдын толук сүрөтүнүн жана жаныбардын толук сүрөтүн тарткандан алыс бололу. Каза намаз болуп калса эмне болот? Каза намаз болуп калса, ошол казанын казасы, каза деген сөз өтүп кетти. Өз убагынан өтүп кеткен намазды каза деп эсептелинет. Эми ошону окуп коюш керек болот. Ошондо бүтөт. Мен башкача болуп өзүмдү башкара албай атам, кантсем болот? Дарат алыш керек, намазга бекем болуш керек, зикир, таспихтерди көбүрөөк айтыш керек, көбүрөөк бата дуа кылыш керек, Куран окуш керек. Анан өзүбүздү мындай башкарганга мүмкүнчүлүк болот. Дагы бир мүмкүнчүлүк болсо, анда бир 3 күнгө дааватка чыгып келсеңиз, ал дагы таасири жакшы болот, Кудай буйрса. Амансызбы? Элибизге, журтубузга сабыр тилеп, дуаңызды айта кетиңиз дейт. Чындыгында баарыбыз бата кылалы, дуа кылалы, баарыбыз дайыма элибизде аманчылык болсун, тынчылык болсун, молчулук болсун, токчулук болсун дейли. Ар кандай кырсыктар, апаттар, балелер, эпидемиялар, оорулар болбосун дейли кыргызыбызда. Дайыма Алла Таала жерден чыккан, асмандан түшүргөн өзүргөн жакшы ырыскы, нематтарын элибизге бере берсин. Саламатсызбы? Биздин балабыз өтүп кетти 6 жашында, андан бери 2 жыл өттү. Ошондон бери мени зынакорсун, сенин айыңан өлдү дейт. Ажырашам деп балдарымды кыя албаймын. Бул жан Алладан берилет, Алла алат. Бул баардыгы Алланын колунда. Эч ким өзүнүн баласына зыянды каалабайт. Күйөөңөрдүн ушундай айтканы, зынакорсун дегени бул жала болот. Бул жаланын кыяматта эсеп китеби кыйын болот. Ошондуктан өтө оозду этиятташ керек. Эми Алла Таала сабыр берсин. Балки күйөөңүз дагы оңолуп калат, хидаят берсин, бата кылалы, дуа кылалы. Эми балдар деп жашап атасыңар, кичине намаз окусун, дааватка чыгарганга аракет кылгыла. Кудай буйрса жакшы болот. Мен ношто иштейм. Жакындан бери баамдатты окуй баштадым. Ишиме байланыштуу саат 5те окуп атам, туура элеби? Эми сиз кайсы аймактан экениңизди биз билбей жатабыз, бирок ошондой болгон күндө деле саат 5те азыркы учурда баамдат кирбейт. Азыркы учурда Бишкектин учуру убагы менен 5:35, ошол 5:40 ошол учурларда баамдат кирет. Эми күнүгө 1-2 мүнөттөн жылып отурат. Ошондон эгер Бишкекте болсоңор, сөзсүз түрдө намазды 5:45тен баштап окушуңар керек. Ошондо туура болот. Башка аймактарда деле Кыргызстанда ошондой. Мисалы бизде мына түштүк жак, Ош баткен жак көп болсо 15 мүнөт кийин, ал эми нарыныбыз, көлүбүз көп болсо, бизде бир 7-8 мүнөт гана мурда Бишкектин убагынан мурда убакыт кирет. Ошондон 5те намаз окуганыңар туура болбой калат. Ошол 6-дан окусаңар эң туура болот деп эсептелет. Төрөгөндөн кийин гусул жок келме айта берсе болобу? Ооба, болот. Зикир кыла берсеңер болот, таспих айта берсеңер болот, истигфар айтсаңар болот, дуа кылсаңар болот. Бир гана Куран окуганга уруксат берилбейт. Калган баарын айта бересиңер. Мен жашоом болбой жатат, кандай кылсам болот? Дааватка чыгып жаткан жумага барып тургам, азыр барбай калдым, кандай кылышым керек? Эми кайрадан дааватка чыгыш керек, 5 вакыт намазга бекем болуш керек, жумадан калбаш керек, 5 вакыт намазды окуш керек. Ошондо жашооңуз жакшы болот, берекелүү болот, пайдалуу болот. Иман жолуна түшүш керек, баяндарды көбүрөөк угуш керек, китептерди окуш керек. Мына ошондо баары жакшы болот, Кудай буйрса. Баамдат намазын саар окуй албай калса,
пешинден окуп шамда кошуп окуса болобу дейт. Эгер баамдат намазын эртең менен окуй албай калган болсо, анда ошол түшкө чейин мүмкүнчүлүк таап казасын окуп алыш керек болот. Ал эми пешинде калып кеткен болсо, экөөнү ирети менен казасын окуп туруп, андан кийин асырды окуш керек болот. Эми баамдатты дагы, пешинде дагы, асырды дагы калтырып койгон болсо, шамдын намаз убагы эми үйдө болуп, мечитте эмес болсок, үйдө болуп калса, шамдын убагы кирүүсү менен же шамга чейин казаларды окуп алып туруп, андан кийин асырды окуш керек. Жетишпесек, шамдын алдынан казаны окуш керек. Эгер шамда каза болуп калса, анда куптандын алдынан 4 казасын окуп туруп, андан кийин куптан окушубуз керек. Мына ушундай казаны деле тартип менен окуганыбыз туура болот. Тахаджуд намазы боюнча түшүнүк бере кетесизби? Эми тахаджуд намазы түндө окула турган намаз, түнкү намаздарга кирет. Бул түнкү намаздар ошол куптан намазынан баштап баамдат намазына чейин убакыты. Андан кийин кээ бир алымдарыбыз айтат, тахаджуд намазынын эң жакшысы, туурарагы, жакшырагы бул бир уктап туруп окулган намаз дейт. Бир уктап туруп уйкудан турган кандай кыйын, бирок ибадат үчүн туруп окуган болсо, ошончолук сооп берилет. Эң жакшысы деп айталы. Эгер түнү менен уктабай туруп деле тахаджуд деп окуп койсо, түнкү намаз деп нафилде окуп койсо жарай берет. Бирок жакшысы, кээ бир алымдар айтат, ошол бир уктап туруп окуганы жакшы болот дейт. Намаз окуп жатканда заараны кысып окуса болобу дейт. Болот, бирок макрух деп алымдарыбыз айтат. Ошондуктан эгер убакыт бар болсо, заараны кылып алып туруп, тазаланып алып туруп, андан кийин дааратталып окусак болот. Бирок бул учурда деле намаз деп эсептелине берет, бирок макрух болуп калды деп айтылат. Намаз окуп жатканда азан чакырып калса, эмне кылыш керек? Күтүп туруш керекпи? Намаз окуп жатканда азан айтылып калса, биз ошол намазды аягына чыгып коюшубуз керек дагы. Мисалы, булда эми сүрөттөрү көп, ар кандай сүрөттөр бар. Жөнөкөй эле нафил намаз окуп атсаңыз, азан айтылып калды. Мисалы, асыр намазына бардык, же пешин намазына бардык, же куптан намазына бардык. Ошол куптан намазынын алдынан, мисалы, куптан деп айталы, мен 2 рекет нафил намаз окуп турайын деп Аллаху акбар деп окуп атсаңыз, азан айтылып калса, намазды аягына чыгарасыз. Ал эми багы каза намазды окуп атсаңыз деле аягына чыгарып коерсиз, эч нерсе болбойт. Ал эми кээ бир башка каза намаздарды, ал эми пешин каза болуп калып, асырга чейин окуй калайын деп окуп жаткан учурда азан айтылып калса, анда ал пешин намазыңызды аягына чыгарасыз дагы, кийин асырды окуудан мурда пешинден казасын окуп туруп, андан кийин асыр намазыны окуйсуз. Иним айтканымды кылбайт. Инимдин оңолушу үчүн кандай амалдарды кылсам болот? Эми жакшы мамиле кылыш керек, өзүңөр үлгү болушуңар керек, мындай динге жакын болуш керек, пайгамбардын сүннөтү менен жашаш керек, аларды алдабаш керек, туура багыт бергенге аракет кылыш керек. Аларга да намазды окуганды үйрөтүш керек. Мына ошондо Кудай буйрса жакшы болот. Адамдын сүрөтүнөн бөлөк нерселерди кол менен тартса болот. Ооба болот. Бизде айлана чөйрөнү, жайлооду, пейзажды, гүлдөрдү, аябай бир көлдөрдү тартса боло берет. Мен пешимди жумушта окуй албай калам. Үйгө келип асырдан кийин пешимди парзын эле окуп коёмбу же кандай? Жана биз айтып кеттик. Пешинде намазды окуй албай калсаңыз, сиз асыр намазына үйгө келип калсаңыз, биринчи пешиндин казасын окуңуз, андан кийин асырды окуй бересиз. Эгер асырдын да убагы чыгып кете турган аябай тар болсо, анда биринчи асыр намазды окуйсуз. Андан кийин каза окулат. Тахаджуд намазында Алимрон сүрөсүн окугандан кийин багыштайбызбы же багыштабай эле зикир тарта беремби? Тахаджуд намазыдан кийин кандай сүрө окусаңыз боло берет. Ошо сүрөнү окуп бүткөндөн кийин Алимронду окуйсузбу же башка сүрөнү окуйсузбу? Окуп бүткөндөн кийин, андан кийин зикир тартсаңыз болот, же биринчи зикир тартып туруп, андан кийин Куран окусаңыз да боло берет. Орун алмашууда эч кандай сум өзгөрбөйт дегендей, эч кандай айырмачылык жок, Кудай буйрса. Бирок бизде ушундай бир тартип болуп калган. Көпчүлүк жерде биринчи зикир кылабыз, андан кийин аятыл курсун окуйбуз, андан кийин деп кыла беребиз. Ал эми кээ бир учурларда биринчи Куран окуп, андан кийин зикир, бул экөө тең жарай берет.
Себеби бул тахажжуд намаз. Тахажжуд намазда бул адамдын жеке намазы. Жеке намаздан кийинки дуалар дагы жеке болуп эсептелине берет. Кандай тартипте аткарсаңыз, бул аткарсаңыз болду буюрса. Менин иним жакшы эле жүрүп сакал коюп намаз окуп жүргөн. Эмне болду билбейбиз, ичип алды. Сизден сураныч, кайрылып бир сөзүңүздү айтыңызчы. Эми Алла Таала хидаят берсин, туура пикир берсин, туура ой берсин, жаман жолунан алыс болсун, аракты таштасын. Бул арам экендигин өзү деле билет экен, бирок туура багыт берип, кичине даватка чыгарып, сакал койсо мейли, бул сүннөт болот, сооп болот. Андан кийин ушул арак ичпесе эле болду, ошого жакшы багыт бериңиздер. Кудайым хидаят берсин. Никеси жок кошулса эмне болот? Никеси жок кошулса зына болот, ойноштук болот, ыпластык болот. Ошондон эч бир никесиз кошулганга шариятта уруксат бербейт. Бир эле биздин динде эмес, башка диндерде деле ошондой. Мына ошондуктан Алла Таала Куранда "Вала тaqrabuz zina" дейт. Силер зынага жакындабагыла дейт. Анын алып бара турган жакын иштерин дагы аткарбагыла дейт. Мына ошондуктан бул арам болот, ыплас иш болот, ага такыр жакындабаш керек. Саламатсызбы? Өлмөс деген ат мусулманчылыкка туура келбейт деп айтышкан. Ошол жөнүндө айтып коесузбу? Эми өлмөс деген ат балки ошол мааниси жагынан ошондой болушу мүмкүн. Эми аны башка атка өзгөртүп алгандагы балки туура болуп эсептелинет. Багымдаттын намазын окугандан кийин уктаса болобу? Эгер багымдат намазын окугандан кийин уктаса, эч бир бул жерде тыюу нерсе жок. Мен дайыма намазды жаттайм деп, эч эле жаттай албай атам, убакыт болсо дагы дейт. Жаттайсыңар Кудай буйрса, бирок аракет кылыш керек, ниетти туура кылыш керек, ошого эрк керек. Жаттаганга аракет кылгыла. Андан кийин андан башка бир ыр чыкса деле жаттап алабыз, башка нерсе деле жаттап алабыз. Бир сериалды айт десе, баштан аяк 20 сериясын деле айтып беребиз. Мисалы, 2 саат футбол кандай болду десе, аны да айта алабыз. Эми кичинекей бир жаттай турган намаз болсо, ошого дагы мындай бир көңүл буруп, көңүл бурбагандыктан бул жаттай албай жатасыңар. Ошондон буга көңүл буруш керек, жатташ керек, жаттаганда да туура жатташ керек. Бул ибадат болот, бул Куран болот, бул зикир болот, бул дуа болот. Мына ошондуктан көңүл буруш керек, буга кайдыгер карабаңыз. Мусулман адамдар эл жер үчүн согушта каза болсо бейишке киреби? Бейишке кирет деп үмүт кылабыз. Согушта мекенди коргоп каза болсо бул шейттердин өкүмүндө болот. Ал эми шейиттер бейишке кирет Кудай буйрса. Биздин атабыз биз медреседе окуганды каалайт, бирок апабыз медикке тапшыр, мастураттарга жардам бер дейт. Кайсынысын тандасак болот дейт. Эми ушу үйдө кеңешкиле. Кеңешип туруп, андан кийин кадам таштай бергиле. Ошондо дагы бир береке болот. Апаңар менен, атаңар менен жакшы сүйлөшкүлө, кеңешкиле. Андан кийин ошол бир пайдалуу окууга тапшырсаңар, бул дагы жакшы болот Кудай буйрса. Мен намаз окуй элекмин, бирок дуа китептерин окуйм. Аллахым кабыл кылабы? Аллахым кабыл кылат. Дуа кыла берсеңер кабыл кылат, бирок андан да биринчи намаз турат. Намаздан кийинки дуа түз эле кабыл болот Кудай буйрса. Ошондуктан китеп окуганыңар жакшы, бирок намазды башташ керек. Тезирээк башташ керек. Намаз окуш үчүн балдар сакал коюп, кыздар ороnuş шартпы? Эч кандай шарт эмес. Эч кандай шарт эмес. Бирок намаз окуган учурда жоолукту салынбоо кылынат. Ошондо баягы жоолук салыныш керек. Кээ бир жоолугу жоктор деле жүрөт, бирок намаз окугандары бар. Намаз учурда келип, жоолугун салынып намаз окугандар бар. Сакалы жок эле намаз окугандар бар. Бул эч кандай баягы ороnuş же сакал же калпак кийиш, топу кийиш керек, же бир ажылыкка барып келгенден кийин окуш керек деген эч кандай бир шарттары жок. Балагатка жеткен күндөн баштап эркекке дагы, кызга дагы, балага дагы намаз окуган бул милдеттүү болуп эсептелинет. Махрамсыз эле азыр умрага алып барып жатышат. Ошол махрамсыз аялдарды алып барган умрага алып баруучуларга сиздер тоскоолдук кылбайсыздарбы? Эми биз айтабыз, аял адамга 3 күндүк сапарга же андан көпкө махрамсыз барганга болбойт деп айтабыз. Муну баары билет. Биздин Ханафи мазхабта ошондой. Мына ошондуктан биз айтып эле атабыз, аны ошол ар бир адам өзүнүн шарият менен жашаганга аракет кылуусу керек. Чындыгында анын махрамы жокпу, демек ага барууга важип деле эмес, парз деле эмес. Махрамы болгон учурда андан кийин ошол махрамы менен барса, бул туура боло берет.
Устаз мен аттахиятты окуп болгондон кийин салаватта көп адашам, кайталап көп окуйм, ката болбойбу? Жок, эч ката болбойт, эч ката болбойт. Бирок багы акылды жыйнап, адашпаганга, көп кайталабаганга аракет кыла. Бирок ошону кайталап койгосоңор, бул эч нерсе болбойт. Арак ичип атып, даватка чыгып келип, анан намаз окуп жаткан, анан кайра арак ичип алыптыр, ушундай болобу? Эми бул ушундай кылып аткандан кийин болот экен да, бул ушул адамдын өзүнүн иши. Бирок мына ошол даватка чыкканда, ошол даваттан туура багытты балки ала албай калды. Туура багытты алган күндө деле аны толук аткарбай калды. Эми пендечилик кылып адашты. Биз ушуга жакшы багыт беришибиз керек. Эми арак ичкениңди ташта, бул арам болот, болбойт. Андан көрө даватка чыгып, намазыңды окуп, үй бүлөңдү карап, жакшы иштерди аткар деп биз багыт беришибиз керек. Мен атам арак ичет, эмне кылса болот? Эми ага насаат айтыш керек. Дин бул насаат. Арактын жамандыгын айтыш керек. Эми атаңардын жашы канча болуп калды? 60-70ке кирсе деле, анан арак иче берсе, бир төрдө отуруп аксакал болуп, бир акыл насаат айта турган учурда да арак иче берген болсо, бул туура эмес болуп калат. Аны же больницага караткыла атайын адистерге, алар бир кандарын тазалап, дарылап аракет кылышсын. Силер даватка чыгаргыла, даватка чыккан күндө деле бул аябай жакшы пайдасын берет. Балки имамдын, айылдын имамынын сөзүн угат, балки атаңдын атасы бар, чоң атаңдын сөзүн угат. Бардык жактан колдон келишинче ошо аракты таштоосуна аракет кылыш керек. Андан кийин дуа бата да кылыш керек. Дуа дагы кылынса бул кабыл болот, жакшы болот Кудай буйрса. Күйөө баламды балалыгын кечтим деп айткан экен, кандай болот? Эми бул нерсеге көп маани бербеш керек. Ал кандай учурда айткан, эмне учурда айткан, кандай абал болгон, аны бизге бул жер эч бир бүдөмүк болгондон кийин ошол күйөө балаңар ибадат менен жашап, имандуу болуп, 5 вакыт намазына бекем болуп, үй бүлөсүн карап, жакшы иштерди аткарып, анан ата-энесине бата кылып, жакшы соопторду багыштап жашай берсин. Кудай буйрса жакшы болот. Намазды олтуруп окуса болобу? Ооба, намазды олтуруп окуса болот. Негизи туруп окушубуз керек. Эгер туруп окуй албаган, ушундай отуруп окуйт. Отуруп окуй албаган, жатып окуйт. Жатып да окуй албаган, башын ийкеп окуй берсе болот шариатта. Кытайлар, европалыктар, негрлер, орустар, булар адам атадан тараганбы? Булардын баары ошол адам атадан тараган деп айтабыз. Биз баарыбыз Нух пайгамбардын доорунда топон болуп баардык ааламды жер каптагандан кийин ошол азыркы адамдардын баардыгы ошол Нух пайгамбар адам атанын балдарынан, урпагынан, андан кийин Нухтун Сам, Хам, Яфес деген балдары бар болгон. Азыркы баардык ааламдагы элдер ушул үчөөнөн тараган. Ассаламу алейкум, менин сиңдимдин жолдошу ичип алып талак деп жазган экен, башка эч нерсе деп жазган эмес дейт. Ошондо талак түшпөйбү? Кайрадан нике окутуш керекпи? Рахмат. Эми талак маселесинде бул ушул жерде айтылгандай болсо, ичип алып, өзү билбестен талак деп жазган болсо, ал жерде аялынын аты жөнү жок болгон болсо, бир эле ушул сөз болгон болсо, жазганын билбесе, ажырашуу максаты жок болсо, бул жерде эч кандай талак түшпөйт. Талак түшпөгөндөн кийин анын никеси дагы кыюу шарт эмес. Бирок дагы булардан сурап, кээ бир тактай турган нерселер бар. Ошону тактап алышыбыз керек болот. Талак маселеси ушундай баягы кылдаттыкты талап кылган нерсе. Мына ошондон аны толук сурамайынча жооп берүү деле кыйын болот. Себеби экөөнүн сурашыбыз керек. Кандай болду, кандай жазды, эмне болду, билеби, билбейби, көптөгөн суроолор бар негизи бул жерде. Анан дагы бир суроо. Өтүп кеткен эжем бар эле. Эжемми атап медресеге Куран китеп алып берсем болобу? Сообу тиеби? Ооба, сообу тиет, Кудай буйрса. Ошол эжеңдин атынан алып туруп, Куранды алып туруп, кайсы медресе Куранга муктаж болсо, бизде Куран жаттаган медреселер бар, жөнөкөй медреселер бар, бардыгында эле Куран окулат, ошол жерге берсеңер, ниетиңер сообу ошол эжеме тийсин десеңер, сообу Кудай буйрса тиет. Ажеке, сизге суроом бар эле, көптөн бери жүрөгүмдү оорутуп жүрөт. Өзүмдүн апам көзү ачык, анан биздин башыбызга кыйынчылык келсе эле бакчыларга жиберет турган болчу. Ошентип биз да башыга бара берип көнүп да калдык. Бул ширк экенин билбейм, бирок токтото албай келем. Анткени энебиз көз ачыкка жибере берип көнгөн экенбиз. Иман жолуна түшсөм, экинчи кайталабай тооба кылсам, Алла кечирет. Ооба, Алла кечирет.
Тобанын дагы өзүнүн шарты бар. Экинчи, ушул күнөөнү кылбаймын, ушул күнөөнү таштадым, ошого кайтып келбейм, ошого өкүндүм деп айткан болсок, ошол чын жүрөктөн болсо, Алла Таала кечирет. Өзү бакшыга барган шариятыбызда туура эмес болот. Бул ибадаттар кабыл болбой калат. Мына ошондуктан эгер силер тоба кылып бул нерседен кайткан болсоңор, Алла Таала Кудай буйрса кечирет. Өзүңөр кайтып алгандан кийин башка бир тууганыңарды дагы ушул жолдон кайтарганга аракет кылгыла. Урматтуу мусулман бир туугандар, мына ошол биз сиздер менен кыскача бизге келген суроолорго жооп бердик. Жараткан Аллах субханаху ва таала баарыбыздын ыйманыбызды бекем кылсын, ибадатыбызды кабыл кылсын. Аллах субханаху ва таала баарыбызды кыяматта өзүнүн Фирдаус бейишине киргизе турган адамдардын катарына кошсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.